Манас үчүлтеген ар тараптан изилдөө жана жайылтууга арналган Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын алкагында Манас улуттук академиясы жана Кыргыз радиосу руханий өзөк долбоорун сунуштайт. Долбоор кыргыз элинин кенже эпосторун жана элдик поэмаларын кеңири жайылтуу, улуттук маданиятка көңүл буруу максатында радио берүүлөрдүн сериясын даярдайт. Руханий өзөк өзүнүн алгачкы чыгарылышын Эртөштүк эпосу менен баштайт. Эртөштүк эпосунун варианты өтө көп. Биринде жок окуя, биринде бар. Эпостун сюжети менен кенен тааныштыруунун бир жолу чыгарманын туруктуу салттык окуяларын баштан аяк кенен баяндаган жана эпостогу маалыматтарды толугураак камтыган. Жогорку көркөмдүктөгү бир вариантты негиз кылып алып, анда айтылбаган окуяларды башка варианттар менен толуктоо, алардын ортосундагы айырмачылыкты белгилөө болуп саналат. Андыктан Эртөштүк эпосунун сюжетинин негизи катары Саякбек Каралаевдин варианты алынып, Василий Радлов тарабынан кагазга түшүрүлүп, 1885-жылы жарык көргөн тексти менен толукталуу аркылуу берилди. Эртөштүк эпосун кара сөзгө айлантып кагазга түшүргөндөр Таланталы Бакчиев, Айгерим Кубанычбекова. Текстти көркөм окуган Чыңгыз Рыскелдиев. Эртөштүк эпосу. Элеман төрт тарапка малы толгон эпсиз бай адам болуптур. Колунда 9 уулу бар экен. Бирок айтса тилин албаган, айдаган жака баспаган, колго токтобогон айван чалыш болушат. Ээн жаткан жылкысы жайылып кетип, 9 уулу жылкынын артынан түшүп, дайынсыз жоголот. Уламадан улап, билгендерден сураса, кайда кеткен кабары жок. Арадан нечен убакыт өтөт. Элемандын эки көзү ириңдеп, кызарып, сакалы узарып, муундары токтобой зирилдеп, элден Элеман куубаш деген кеп угуп, бала азабын, мал азабын тартат. Өлөйүн деп өлө албай, өз жанын өзү кыя албай, санаасы бузулуп, төгөрөктүн төрт бурчун издеп, уулдарын таба албай ичи өрттөнүп, сарып кылып жыйган казынасын малын чачат. Кудайдан жалынып бала тилеп, кемпирине келип кейип, кыяматтык кемпирим, бармактайдан баш коштук, биттей кезде бириктик. Оокат жыйып мал күтүп 9 уулду болдук. Төрт тарабым мал болгондо, жамандарым мал артынан кетип, дайынсыз жоголуп кайгы басты го. 90 төөгө дил тартып, жазбай аткан жаачыдан, көптү билген алимден, узун кулак карыдан жаныма жолдош кылып, кыйла шаарды кыдырып издеп таба албадым. Элеман куубаш деген сөз сөөгүмдөн өтүп кетти. Өмүр сапарымдын аягы чукулдап калганда, зарланып жүрүп, туяксыз өтүп кетемби? Кудайдын берген буйругуш экен. Көнүп эле көп чыдабай баратсак, жетелешип өлсөк кантет, дейт. Элеман кемпиринин сөзү боюнча жер кыдырып кеткени. Элемандын кейиш сөзүн угуп, кемпири мындай кебин айтат. Балам жок деп кайгырба, жакшы тилек баштайлы. Жыйган малыбызды кылчайбастан талак кылып таштайлы. Касиеттүү мазарлардын бирин калтырбай зыярат кылалы. Баласыз деген сөздү уккуча, бир баланы тилейли, дейт. Элеман кемпиринин сөзүн эп көрүп, малын талак кылып, кулак угуп көз көргөн касиеттүү мазардын бирин калтырбай кыдырышат. Тамандары таш коюлуп, канап, такыметтери кайыштай чоюлуп, алдары кетип, шилекейи таңдайларына катып, бир жутканга зар болуп, арыктап, ичен ашуу ашып таш басышат. Медиен деген чөлгө жетип, касиеттүү Баабедин мазарына келишет. Чук теректин түбүндөгү булакка токтошот. Кудайга үнү жете ыйлап, жер кучактап жыгылып, даарат алышып, семизбээнин этинен жасалган гүл азыкты уй башындай жанаяка салып, бөлүп жутушат. Элеман мойнуна кур салынып жалынат. Тонун чечип жазданып, кут бажакты баштанып, алп уйкуга кирет.
Иламандын талаада көргөн түшү. Иламандын түшүнө ак селдечен 90 жаш чамасындагы бир чал кирет. Кудуреттин бул ишине пендеси кубанса боло турган. Себеби түшүндөгү чал кызыр экен. Ал Иламанга мындай кеп айтат: малыңды таштап, бала сурап зарланганың Алда Таала Кудайга жетти. Тилегиң кабыл болду. Алданын буйругу менен сизге бала берүүгө арачы болдум. Эми мына аманатыңды бергени келди. Ойгонгонуңда колуңдагы алманы кара. Сол колуңдагы боз алманын саны 9-дур. Муну жесең 9 уул, оң колуңдагы чоң алма, аны жесең жалгыз уул. Жалгызыңдын аты төштүк коюлат. Жеке өзүнүн башында эле 9000 жандын алы болот. Отко салса күйбөгөн, ойрондук жайы, сууга салса акпаган султандык жайы, атса мылтык өтпөгөн арстандык жайы, чапса кылыч кеспеген, сайса найза тешпеген мыктылык жайы, жоо айласын бүт билген ыктуулук жайы болот. Уулдарыңдын улугу да, эри да ошол болот. Көп баланы сурабай, бирөөнү сура. 9 жаман уул күтсөң тозокко салат. Жалынсаң да сени укпайт, эвиңди кетирет. Ошондуктан санааңды бөлөккө бурбай, төштүктү сура. Ойгонгонуңда ошол алманы жеп, кемпириңе айт, эркек уулду болосуң. Бир кишиге билгизбей, бир адамга туйгузбай, кайра элиңерге кайткыла, деп алма берип көздөн кайын болот. Ойгонуп кетсе түш экен. Алмага тоюп, капасынын баарын жоюп, кемпири менен кучакташып, кусул суудан куюнуп, Баабедин мазарынан элине жол алышат. Элине келип конот. Сан дүнүйөсү жер жүзүнө толот. Арадан бир топ жыл өткөндөн кийин Иламандын кемпиринин боюна бүтөт. Иламан Кудайдан тиленип, кемпиринин кабылан уул төрөп беришин тиленет. Төштүктүн туулушу, кандайча өскөн кылыктары. 9 ай толуп, кемпирдин толгоосу башталып, бала таманы менен жерге тик түшөт. Ошол маалда карабашыл көк койда ирик тууйт. Иламан ааламдын баарын чогултуп, тоюна 90 сойдуруп, ат чаптырып, оюн кылып балага төштүк деп ат койдурат. Бирөөнүн көзү тиеттеп мойнуна тумар тактырып, 50 кара торпокту садагага кактырып, күнүгө эртең менен тил тиш кылдырып, гермесин кенен гердирип туруп, тулпарды байлап, андан садагага бердирип, ырымын катуу кылып, күн тийбес жерге кылдаткерге бактырат. Тентип жүрүп бала тапкан Иламандын арманы калбай сүйүнүп жүрөт. Төштүктүн доошунан жан чыгып, жүрөгүнөн чаң чыгып, эрем болуп, эр болуп чоңоё баштайт. 12ге жашы келгенде катылган адамды карсылдатып сабап, канчаларын камап, койгулашкан балдарды койбой кырып, каарын катуу баштайт. Бир муштаган баланын чекеси оюлуп, эчени өлүм табат. Эр төштүк тентек экен деген сөз калайка жайылат. Урунаарга тоо таппай, урушаарга жоо таппай турган төштүк бир күнү эртең менен басып келе жатып, уй сааган кемпирди көрөт. Жанында эркек баласы ойноп жаткан экен. Төштүк баланы көздөй басса, атасын айтып айкырып, энесин айтып бакырып, энесин көздөй качат. Төштүк баланы кармап алууга жакын кирип барганда, кемпирден бир сөз угат.
Урматтуу радио угуучулар, сиздер Манас улуттук академиясы менен Кыргыз радиосу тарабынан даярдалган Руханий өзөк долбоорунан Эртөштү эпосунун кара сөз вариантын угуп жатасыздар. Уландысын шаршемби күнү ушул маалда улантып уктурабыз.